Ассаламу алейкум, Айкөл, Манас атабыздын улуу журту, амансыздарбы? Ошентип, Манас баянын токтогон жеринден улай берейин. Баягы кол 30-100 миң кол деп айтылат. Сагынбай Орозбаковдун оозунан жаздырылып алынган Манас эпосунда. Ошол колдун баарысы биябан чөл, ушунчалык бир ысык, абдан тоосу жок, кагыраган ушундай бир ысык чөлдүн ичин аралап кирип кетишти. Баягы Уркун дарыясын кечип өттү дейт. Анан Алтай тоосунун тумшугу ошол жерден башталат экен да. Баягы Алтай тоосу ошол жерден түгөнөт экен. Аны айланып жүрүп олтуруп, далай баягындай биздин доорго чейинки жашап өткөн ар кандай жапайы жандыктарды ошол жерден көрүп олтурушту. Анан жанагы чөл биябандын ортосуна жеткенде, ортосунда көл бар экен. Мына ошол көлдүн айланасы баягы адамга жайлуу экен. Ал жерден анан кийин кыштайбыз деди. Кыргыз ошондо ошол чөлгө жеткенче, Эриме деген жерге жеткенче 90 күн жол жүрдү дейт да, баш аягы болуп. Ал эми 3 ай жол. Анан Эримеге барганда Алмамбет баарысына айтты. Ушул жердин шартын айтты. Ал жердеги жылан, баягындай уулуу курт кумурскалардан бери айтты. Бул жерде абайлабасак болбойт деди. Анан 4 ай ошол жерде кыштамак болушту. Аскер мына ошол жерге кыштап, анан эми 4 ай өткөндөн кийин Алмамбет Манаска келди. Баягы аскердин бук болгонун, эми Кытайга качан жетебиз, ушинтип жата беребизби ушул жерде деп, анан ат семирди дейт. Аскер да эс алып калды дейт. Мына ошондо анан Алмамбет Манаска келип, алгач Манаска келерден мурун бир иш болот. Баягы аскердин баарын Алмамбет дагы бир жолу санактан өткөрдү. Анан эми 10 башы 10-дугуна жооп берет, 100 башы 100-дүгүнө жооп берет, баягы 1000 башы 1000ге, түмөн башы түмөнгө жооп берет. Ошентип анан санактан өткөндө түгөл чыкты да. Болгону бир киши жок колдун ичинен. Ушунча 100-дөгөн 1000 колдун ичинен эч ким өлбөптүр, баардыгы түгөл экен. Анан Тазбайматтын 10-дугунан бирөө жок. Тазбайматтын абалы чатак, чыйпыйы чыгып, баягы издеп жүрөт, ким эле деп желкесин кашып таппай жүрөт, эми өлбөдүмбү деп. Анын үстүнө баягы келгендер, санактан өткөрүп аткандар Алмамбет баш болуп айтты. Азыр таппасаң, анда башың кетет деди. Анан эми Тазбайматта жан жок. Мына ошондо Серек мына ошол жерге керек болду да. Серектин аябай акылы тетик. Анан айтып калды Тазбайматка: "Ай, антаңдабай кое турчу, шашпачы. Ушул Манастагы хандыгын Алмамбетке өткөрүп берип, өзү кадимки аскерлери менен кошулуп баратат эле. Ушул Манас сенин онуңдун ичинде жүрбөсүн" деп калып, баяганан кийин ар биринин өзүнүн катталган тизмеси бар экен. Ошол тизмени карасам, Манас Тазбайматтын 10-дугунун ичинде экен көрсө. Катардагы аскер болуп баратыптыр. Анан тим эле Тазбаймат энеси кыз төрөгөндөй ушундай сүйүндү дейт. Манаска барып айтып атат: "Байкабай кара бастым деп, баатырым Манас сен үчүн Кытайдан келген кулуңан кызылдай өлө жастым" деп мынтип айтып турат да. Ас жерден дети Кытайдан келген кулуң менин башымды алып кое жастады деп. Анда Манас айтып атат: "Арба курган Тазбаймат уялбай мага кеп айтат: жоготкон кишим жолборсум сен экенсиң" деп айтат. "Уруп кеткен Тазбаймат улук кишим сен болсоң, унуткан кишиң мен болсом, ушу жорук сага чала, 10 баш ойрон сен болсоң, оюңда жогуң мен болсом, Серекти айтпай койдурбай, сен ушу жерде сойдурбай, эстебей койсоң мени сен Эр Алмамбет баатырга өлтүрттүм экен сени мен" дейт. "Серек айтпай койсоң болмок экен, ушу жерде Эр Алмамбет сени сойсо болмок экен" деп Тазбайматты Манас урушуп, анан баягы кылая багып күлбөгөн дейт. Күлгөндүн сырын билбеген Манас бүлкүлдөп аябай күлдү дейт бул тамашага. Ошондон калып калган, баягы унутуп калган, аябай бир мындай керектүү, аябай кадыр барктуу конокту кээде унутуп калган адамды ай атаңды Тазбаймат деп коет да, баягы ушундай лакап кеп болуп калган туугандар. Анан эми бул бай аскерлер санактан өткөндөн кийин Алмамбет Манастын алдына келди дейт. Эми эң мыктың ким Манас? Акылы тетик, жолду билген, баардыгын санай алган ушундай мыктыңдан бирди танда деди дейт да. Ошол сөздү мен сиздерге китептен окуп берейин. Бүгүн мен сиздерге көбүрөөк ушул китептен тексти окуп берип турам туугандар. Анткени бул жагында абдан маалыматтар көп да. Аны кара сөз менен олтуруп алып сиздерге саймендирип айтып бериш
колдон келбейт бул деген Сагынбай Орозбаковдун манасы. Эми карап туруңуздар. Ошондо Алмамбет мынтип айтып жатат манаска. Эми Алмамбет барганы, Алмамбет барып кеп айтат. Манастын ыргагы менен айтып берем, аны дагы сиздерге эскертип коеюн. Султан Манас баатырым ук сөзүмдү деп айтат. Эр кайраты жык толду, элиңдин баары бук болду, ат семиртип карк толду, аттана турган чак болду. Эми Кытайга аттана турган чак болду деп атат. Бай элдин баары даяр болуп калды дейт да. Кабылан Манас өзүң ук, калмагың айтар сөзүн ук дейт. Баягы Кытайдан келген мен сенин баягы кулуңмун, ушу Кытайдын сөзүн ук деп атат. Бул жерде калмак деген сөздү кийинки жылдардагы эле баягы лексиконубузга кирип калганда биздин. Ошондуктан калмак дегенди сиздер Кытай деп түшүнүңүздөр. Анткени Манас эпосунда Алмамбет бул Кытайдан ооп келип, анан Манаска дос болуп, Манастын жанында туруп калган. Ошону эскертип коюшум керек. Угуп туруңуздар андан ары. Кыраным Манас өзүң ук, Кытайың айтар сөзүң ук, калп айтпаган чының ким, казатка чыгар тының ким, беттешкен жоого белдүүң ким, белдешкен жоого демдүүң ким, өткүр чечен тилдүүң ким, өлүмдөн кайтпас жиндиң ким, көзгө тар мерген машың ким, көп жалтанар башың ким, көңүлү бузук касың ким, көнүнө толбос басың ким, көп дөөлөткө масың ким, көрбөгөн жоого барчуң ким, бейжинден чалгын чалчуң ким, беттешкендин алчуң ким, мен бармын деп тобуңдан белсенип чыгып барчуң ким, капырдан чалгын чалчуң ким, касташканын алчуң ким, капырдан коркуп каш тартпай, казаттан качып баш тартпай, кашкая чыгып барчуң ким деп Манастан ушундай суроо берип кеп сурады. Эми мына ушундай сапатында, ушундай сыпаттагы бир мыктың болсо, айт. Мына ошол кишини мындан ары эми чалгынга жөнөтөлү. Бул биз азыр Бейжиңге жакындап калдык дейт. Жанагы чөл биябандын ортосунда турат. Эми бул чөлдү сиздер азыр деле картадан карасаңыздар болот. Бейжиңден бери жанагы Алтай тоосунун тумшугун айланып өтүп атышат деп атат да. Алтай тоосу ошол жактан башталып, анан тиги Орусияны көздөй кеткен тоо. Ошол Алтай тоосунун тумшугун айланып жүрүп олтуруп, анан жанагы чөл биябанга кирип кетишти. Чөлдүн ортосундагы Эриме деген жерге жетишти дейт. Бейжиңдин үстүндө Гоби деген чөл бар. Мына ошол Гоби чөлү илгерки аты Шаму деп айтылчу экен. Шамо деген деле кытайча чөл деген сөз экен. Аны Сагынбай Орозбаковдун мынау менин колумда турган ушул Манас китебинде көбү Шаму чөлү деп айтат тугандар. Мына ошол чөл деп ойлоп жатам да мен. Мына ошол чөлдөн өткөндөн кийин анан Бейжиңдин айланасы башталат экен. Ошол жака эми биз жакындап калдык. Мындан алдыга чалгын жөнөтөлү. Чалгынчы барып жердин уусун байкап келсин, жерди чалып келсин дегенде Манас Алмамбетке айтат да. Менин өзүңдөн башка ошол Бейжиңди билген, жолду билген, ушундай бир өзүңдөн башка кимим бар? Ошондуктан мен сага ишенем бул жолку чалгынды дегенде, анан Алмамбет макул болот. Анан баягы Алмамбет чалгынга барып келүүгө макулдугун бергенден кийин Манас Алмамбетке айтып атат. Эми ушул 40 жигиттин ичиненби, баягы аскердин ичиненби эң ишеничтүү бирөөнү тандагының сага кошуп берейин деп атат да. Баягы экөөңөр барып анан кийин шерик болуп чалгынды бирге чалып келгиле дейт. Ошондо Алмамбет сыргакты сурап турат да. Сыргакты эми кандай сүрөттөйт? Алмамбет мынтип айтып атат сыргак жөнүндө. Биз ушул Алмамбеттин сүрөттөөсү менен сыргакты билип алалы. Кандай адам болгон, кандай баатыр болгон, кандай ер болгон. Мынтип атат. Сундуруп найза тартпаган, сурданып жоодон кайтпаган, султандыгы белгилүү, кайратын катуу боюнда, туткандыгы бергилүү, качырганын токтолбос, камандан алган мүнөзү, кайгырып жоодон шашпаган, жолборстон алган мүнөзү, капаланып күйүнбөс, Кабылан Манас өзүндөй жолдоштон алган мүнөзү, колунда найза кыйгактуу, бир өзү минген байлаймын, сырттан заада сыргакты, жолдоштукка алаймын, болсун сыргак жолдошум дейт. Эми мына ушул сыргакты сүрөттөп берди да. Ушундай бир баян найзаны сунса кайра тартпаган, анан кийин бир жөн эле нерсеге капалана бербеген мына Манас сенин өзүңөн үйрөнгөн ушундай бир мүнөздөрү бар. Жаныңа кошуп ала турган болсоң, ар дайым ишеничтүү ушул сыргакты мага шерик кылып бергиле, сыргак менен барайын дейт. Ошентип анан сыргак менен Алмамбет чалгынга чыкмак болуп калышты. Анан Алмамбет сурап атат. Эми чалгынга мине турган ат болсо жакшы болот эле деп. Ошондо Манас айтат: "Ай, каалаган атыңды ал.
Қалқамандың қаратын аласың ба десе, Алмамбет аны жақтырбай айтат, біраз қары түшкөн деп. Андай болса, Тоқотойдың атын аласың ба деп дағы сұраса, жоқ, Ажыбайдың қарт күрең деген аты бар. Ушул тұлпарлығы бар эле. Эч бая 40 күн минсең арбаган, чарчабаган, мына ушундай жай бар эле деп мына ошону сурады дейт. Анан Ажыбайга Бозуулду жөнөтүштү. Барып эми Ажыбайдан сурап кел десе, Ажыбайга Бозуул барганда Ажыбай айтып турат, эми Алмамбет ат сурап атса айланайын, бул атты садага чабы эми Алмамбетке. Алып бар деп анан карт күрөңдү Алмамбетке алып барып беришти. Жанагы Ажыбайдын айткан сөзүн Манаска дагы Алмамбетке дагы жеткиришти. Баягылар кадимкидей бажакташып жакшы пейили менен бергенине сүйүнүп калышты. Ошентип Алмамбет менен Сыргак чалгынга жөнөп кетишти. Манас алардын артынан тетигил эки чалгынчы кокус бир балеге жолукса барып жардам берүүгө, аларды өлүмдөн аман алып келүүгө, Бакайды кароолчу кылып, көз бактысын салып турууга Бакайды ошо дайындап туруп жөнөттү. Бакай жигиттери менен алардын артынан кетти. Тоодон улам көз бактысын салып, алыстан алар кеткен тарапты карап, баягы алыстан кайтаруу кылып жүрөт экен да. Муну ушинтип чалгын чалат экен. Анан эми Бакай тигил жака кетти. Алмамбет менен Сыргак алдыга чалгынга кетти. Анан 40 жигит баягы эримеде эмне кылмак эле? Эриксе элик атып, эрикпесе жөн жатып дегендей, булар ордо оюнун баштады. Мына ордо оюну ошол Манас атабыздан бери келе жаткан оюн экен туугандар. Ордо оюнун баштады, Ажыбай бир топ болуп, анан Кыргылчал бир топ болуп, Кыргылчалдын жанында Бозуул бар, Ажыбайдын жанында Ырчуул бар. Муну ошентип анан топ-топко бөлүнүп алышып, булар ордону баштады. Ажыбайлар тарап жеңип атышкан дейт. Кыргылчал тараптагылар жеңилип атышкан дейт. Бирок Ажыбайдын балдары жаш болгондуктан аңдоостон ортодогу канды атып кетишкен жок дейт. Чүкөнүн баарын чыгарып алышкан, бирок кан калып калды дейт да. Ал эми ордодо ушундай бир эреже бар экен, ортодогу канды чыгармайын жеңди деп эсептелбейт экен. Анан Кыргылчал кыйын эмеспи? Бул келип баягы канды чыгаратты дейт. Бу ортодон талаш чыгып кетти дейт. Ай силер болдуңар, бул болдуңар, чүкөнүн баарын биз чыгардык. Ушинтип анан кийин баягы ордодон башталат эмеспи? Чоң талаштын баардыгы. Катуу болгондо Бозуул Кыргылчалга катуу тийди дейт. Качан болсо ушул кыргылдыгыңды кылып басып жүрөсүң. Өз дагы Бозуулдун Кыргылга кичине ичининде бир мындай бир таарынычы бар. Илгертен бир өкөнүн ортосунда мындай бир өчөгүч бар да. Анан Бозуул Кыргылга катуу эле тийип ба, өз жаш Кыргылдан кичүү, анан катуу сүйлөп салды дейт. Бул тараптан Ырчуул чыгып, ай Бозуул, бул Кыргыл деген сенин атаң менен тең, сенден улуу аксакал, буга эмне деген сөздү сүйлөп атасың деп баягы Ырчуул менен Бозуул экөө урушуп кетти дейт. Анан сөздөн сөз чыгып олтуруп аябай катуу урушка жетип калды. Ырчуул менен Бозуул аябай катуу баягындай урушуп кете турган болуп калды. Ай эскисинен бери эскерип, ай сен деген Бозуул айтып калды, мен Алмамбетке жакынмын. Мен деген Алмамбеттин илгери Сарала атты жаңалып Манаска жан келгенде байгесине сайылган жигиттердин бири мен болом, анан Алмамбетти мен колдоймун деп бул сүйлөп туруп калды. Бир убакта анан Ырчуулга айтты, ай Ырчуул, сен деген тетиги Чубактын аты келгенде ошол Чубактын байгесине берилгенсиң, сен деген Чубактан алыс жүрөсүң деп каяктагынын баарын сүйлөшүп калды. Анан Ырчуул атынан минди да таарынган бойдон Чубакка жетип барды. Анан эми Ырчуул барды да, барып алып, баягы кыргыз, ошондогу кыргыздын деле мүнөзү, азыркы кыргыздын деле мүнөзү окшош эмеспи? Биз таарынсак да тез таарынабыз, жазылсак да тез жазылабыз. Анан Ырчуул таарынып алып барып Чубакка минтип жамандап атпайбы? Айтыша гана келсең атаң тең, алакан ашса батаң тең. Кыпчактын журту эки руу, кыйбадан жүрөт беш руу. Кара калпак думара атабыз угус дегенсип карап жүрөт буларга. Бул жерде ошол аскерлердин арасында кайсы уруулар жүрөт, ошону айтып атат Ырчуул. Нойгут менен Тейит бар, Чаркөө менен Калча бар, кырдагы угус канча бар. Акбараң атса түздө бар, Алтата уулу жүздө бар. Нойгуттан болгон сен болсоң ойрон, Тейит мен болсом деп атат. Чубактын уруусу Нойгут экен. Ал эми бул жерде Ырчуулдун уруусу Тейит экендиги айтылып жатат. Сени да Кудай урбайбы, Кытайдан келген кыз талак, Алмамбет кулдан кем болсоң, падышалык өкмөт башында пукул алганы, байкасам дүйнө жалганы, уругу угус болгонго, улуу чулунун боюнда
қан көтеріп салғаны, қан өкімін бұлалды, қалмақтан келген жай таппай, қаңғыраған құлалды, қырғыздың жұртын бұлалды, қылушы өнер барысын, Қытайдан келген құлалды, өкімін алды қолыңдың, өрнегін алды жолыңдың, есебін алды еліңден, құрытып кеткен қуғытай, қуатын алды беліңден, жол өкімін алғаны, жолға жалғыз қондырбай, жолонға салғаны, қол өкімін алғаны, жолдуға тағындырбай, қордыққа жұртты салғаны, ұлық кичик ұқтыңар, сөзімдің барбы жалғаны, шылдың қылған немедей, жүрішті атты бұл меніп, чарчап чалып кебелбей, ұқтаған елді үркітіп, орағылып дүргітіп, ығы жоқ жатқан қайберін, ыштанына мүргітіп, анда қылды қордықты, арғычандан бір қачан, ашық қылған зордықты, су тартам деп күн жайлап, су түйіне ташпайлап, қалаваны қату баштады, қалавалу қалмағын, қара қырғыз тұқымын, ач көлтүрө таштады, жол өкімін алғаны, қол өкімін алғаны, ас келген сивалларды, чалғынды Қытай чалғаны, аңдасам дүйнө жалғаны, ақыл кеңеш кепте жоқ, ақбалтаның чуағы, орықта жатып қалғаны, ойлансам дүйнө жалғаны, ошол ордун барысын, не қылайын деп жүрсөм, бозуыл деген немесі, жебеген боғу қалбады, жергенде жүріп қаралаш, жегінде жүріп аралаш, мені Құдай албады. Мұны шынтип ырчуыл, қату жамандады да, эми, ой, чуақ, сенин ата десе атаң тең манас менен, ой, бата десе батаң тең манас менен, сен бұл жерде жүресің кеңеште де, кепте жоқ, я, деп, мұны шынтип чуақтың ыйығына тиіп, мұны шындай сөздерді сөйлегенден кейін чуақ алынып кетті дейді. Ой, жүргілетші деп, анан баяғы манастан чуақтың несі кем екен деп алып тұрып, аттанып шығып алды дейді. Жо жарағын шайланып, қамданып, баяғы зоотын киіп, қандай дейді бұл? Тетігі Қытайдан келген, тентіп келген, кейін қазаққа келіп бай таппай, Қытайда жүріп жай таппай, тентіп келген Алманбетті чалғынға жөнетті. Я, қандай бұл? Деп онан кейін чуақ алынып кетті дейді, чарт жарылып. Эми бұл чуақ барған жерде сөзсіз жеңішменен айтады екен. Анан аскердің барысы чуақтың атағын ұғат екен. Ой, бұл чуақ менен барған киши сөзсіз ол жоға марып келеді. Чуақ менен барбай қалған киши өкінет. Деп анан кейін чуақтың артынан ешіп кетті дейді. Бай манасты чабастап келген алты хандың аскерлерінің көбі өстерінің хандарын ұқпай чуақтың артынан кетіп қалды дейді. Ошентип аскерді бөліп қадимкідей өз жөнеп қалды дейді Алманбеттің артынан. Мен барамын, тетіге Алманбет менен азыр барып тұрып, женары жебері болып, өлсе өлігім келет, өлбесе өлтіріп келем деп Алманбеттің артынан түшіп алды дейді. Аны көрген бақай те алыстан көз салып, анан қайра артқа тартып келіп, анан кейін манасқа айтып атат, ай, чуақ ушинтип қату кетті. Аскердің жарымы бөліп алып кетіп атат Қытайды көздөй. Манас жана чуақтың жанағындай жорғын аябай қапаланды дейді. Анан қапаланса дағы бая айтты дейді бақайға. Барғыладағы емі қой деп, бір ачуыңды маға бер деп, чуақ менен сүйлөшүп келгиле, тынчыткыла койгула. Тетигил жерде дарбазачы Сары деген бар, анан Ашыр деген батыр бар. Чуақ менен кантида тең туш, Аксаргыл деген жакшы күлүк бар. Ошону жетелеп барып чуақтын алдына тартып кояй деп келгиле. Деп анан кийин дарбазачы Сарыны жөнөттү дейт, Ашырды жөнөттү. Экөө жетип барып чуақтын алдынан чыкканда дарбазачы Сарыны жыга чапты дейт чуақ. Анан Ашырга айтты дейт, мен Аксаргыл ат минбей калыптырмын, я, эмне келдиң сен? Деп тоготпой койду дейт. Тоготпой койгондо кайра тигилер келет. Келгенде манас түнөрүп кадимкидей. Анан ак куланы алдыргылачы. Ак куланы чечкиле. Эр токумун алгыла. Анан тетигил чуактын алдына алып барып тарткыла. Деп айтып атат. Ат минбесем коёюн, айтканым адам албаса, адаммын деп нетейин. Ак күбө тонду чечейин, ат минбесем кечемин. Ал сөздү айтып бер манас, капалык толду оюна, кайраты толду боюна дейт. Ушул жерде Манас атабыздын сүрөттөлүшүнө көңүл буруп алыңыздар да. Окуя менен сиздер болсо Манастын сүрөттөлүшүн дагы билип, анан Манасты көзүңүздөргө элестеткенде Манас атабыз мындай киши болгон экен да дегидей болуп калыңыздар да. Маңдайы жайык, башы кууш, бар боюнда толду туш, көркү калча көзү тик, кочкор тумшук кош кирпик, жалаягы ооз жаргабак, жаагы жазы ийик узун, эрди калың көзү үңкүр, эрмин өзү көрүндү, алакан жазык кол ачык, аттанып чыкса жол ачык, алп мүнөзү көрүндү, кең көкүрөк жайык төш дейт. Кең көкүрөк жайык төш, аркасы кең, асты кууш, мына ушундай киши болгон экен. Айбаты катуу, заар жүз, боюнан чыкты болгон туш, пил мүчөсү билинет. Ал мүнөзү кармаса, ааламдын баары бүлүнөт. Жолборс моюн жоон билек,
жолборс мойын жоон билек деп атат Манас атабыздын боруму. Жооруну жазы таш жүрөк, жылмага бак жылдыз көз, жооруну калың жолборс төш, айбатын көрдү баатырдын, ак кул атты кындыйтып, аба кеңиз эр бакай жөнөп калды акырын. Мына аба кеңиз бакай эм бая ак кулан жетелеп алып, чубактын алдына бая жигиттер менен чаап жөнөдү дейт. Жеткенде эми бакай атабызды көргөндө эм канча да аксакал, анан чубак бир аз ачуусунан жанды дейт. Ошондо дагы жолунан кайтпасын айтып, анан бакайга момундай сөздөрдү айтат. Кантер экен деп койсом, барган сайын күчөйсүң, бакай аба кутуруп, ак кулатың жетелеп, астымдан аба чыкпасаң, кеттим эле бузулуп. 6 айда туулган Манасың, ар качан кор тутасың, атпай угус баласын дейт. 6 айда туулган онобу Манас ушул угустун балдарынын баардыгын кордоп бүттү го деп буркулдап атат да. Осолдук бекен ушунум, ойрон болгон Канкорго 13-үмдө кошулдум. Эми ушул менин осолдугумбу дейт. Тетигил мен Канкорго 13-үмдө кошулдум го. Ушул Манаска мен 13 жашыман бери кызмат кылып атам го деген сөздү айтып атат туугандар. Кытай кыргыз кысылып, кылган оюн тушунда, кырылышты ушунда, Кытай турду көпсүнүп, кыйрына салдык көптүлүк. Кыргыздан Кытай көп чыкты, кылчай албай ошондо кыргыздан качты көп мыкты. Бабаң ногой баш болуп Кытайга уруш салды эле, атасы бирге түт албай, кара чок калмак болгону каптап кирип Кытайга карсылдашып калды эле. Кашыңда турган чубак кул арба курган Кытайдан 6 атын сайып алды эле. Акимсинген Канкорун Кошой бийдин тобуна коркуп кетип калды эле. Манас айтып атат. Акимсинип, мен ушул урушта жүргөндө коркуп кетип Кошойдун колуна кошулуп албады беле деп айтып атат. Жалган беле, чын беле, ушу турган чубактан урганың Манас тың беле. Ногойдон Нойгут кем беле, чубактан Манас эр беле. Шыкайсың жоого ар качан, чыгыша койчу эмеле. Келгиле, чыккылачы мага деген баягындай чакырык таштап койду да. Көрбөгөн бакай сен белең, көмүктө калчу мен белем. Баягы мени билбейт белең бакай. Мен ушул орукта калмак белем. Мен ушул жерде калышым керек беле. Мен тетигил Алмамбетке окшоп чалынга барышым керек эле го деген сөздү айтып атат туугандар. Теминдиктин оюнда, Тейишкандын тоюнда, теминишип келгенде, каткалаңдын сайкалы калпты кайдан айталы. Атынан сайып эңкейтип ала турган болгондо, акыр заман башына сала турган болгондо, азуулуу жеке камандай чала турган болгондо, катындан калса сайылып, калкка сөзү жайылып, кыздан калса жыгылып, кылымга сөзү угулуп, кала турган болгондо, кыяматты башына сала турган болгондо, намыстана кеткемин, Абабакай ыраспы арасына жеткеним деп чубак ушунчалык оңураңдап Бакайга бая таарынычынын баарысын айтып атат. Кан болуп жүрүп куу калмак, кандай иш чалгын чалганы, Нойгуттун оyon чубагы кеп кеңештен калганы, ушунчалык кордукпу ойрон дүйнө жалганы. Тозбогун Бакай жолумду, касиеттүү карымсың, кармабагын колумду, калтырып коюп бул иштен кайнатпаган сорумду деп муну ушинтип чубак катуу таарынычын айтып, катуу чатак салып, муну ушинтип турат туугандар. Эми калган уландысын кийинки көрсөтүүдө айтып берем. Бүгүнчө баарыңыздар менен коштошом. Аман туруңуздар. Урматтуу көрүүчү, эгер бизди колдоп, эмгегибизди баалап, бабаларыбыздын даңкын баяндаган көрсөтүүлөр көбүрөөк чыгып, көбүрөөк жайылуусун кааласаңыз, экрандагы номерлерге акча которуп, демөөрчүлүк кылсаңыз болот. Күч бирдикте замандаш.